Ассаламу алейкум, қадырман, қасиетті қырғызстандықтар. Менің бұл чұқыл қайырлуыма бір себеп болып отыр. Өзіңіздер көрдіңіздер, Борбордук шайлоо комиссиясы мыйзамсыз түрдө биздин бүтүн Кыргызстан саясий партиясын шайлоодон четтетишти. Бир кишинин каалоосу менен. Мүмкүн дагы бир кээ бир саясий партиялардын өтө чоң каалоосу болду. Себеп алар биз менен атааңдаштык боло албайт. Алар алсыз. Себеп элдик саясатка каршы болгон партиялар. Убагы келет, биз баарын ачык айтабыз. Кайсы партиялар канча каражат жумшады бизди четтетүү үчүн. Биз шаардык сотко кайрылабыз деп билдирүү жасаганбыз. Тилекке каршы бир сутканын ичинде Борбордук шайлоо комиссиясы өзүнүн чечимин биздин колубузга бериш керек эле. Баштагы күнү саат кечки 9-да чыгарышты. Кече саат 9-га чейин күтүп олтурдук. Алар чечимин колго берген жок. Бул эмнеден кабар берет? Ал токтом дер жок. Ошол жыйындын өзүндө шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү талап кылды, бизге токтомду көрсөтүп койгула деп. Жок, токтом жок, ушул күнгө чейин жок. Бул бүтүн Кыргызстанды жөн гана четтетип коюуга жасалган арам кадамдар, арам ойлор, аракеттер болуп атат. Урматтуу кыргызстандыктар, бүтүн Кыргызстан саясий партиясы дайым элдин муңун, элдин зарын, элдин үнүн жеткирип көтөрүп келген. Биз ал жолубуздан кылдай тайбайбыз. Буюрса, азыр колубузга тийсе, биз кече шаардык сотко материалдарыбызды жибергенбиз. БШКдан алгандан кийин кошумча жиберебиз деп кат жолдодук. Шаардык сот кандай чечим кабыл алат, ал белгисиз, түшүнүктүү болуп атат. Алар дагы аябагандай каттуу басымдын астында калышат. Ар кандай басым болот, ар кандай кызыкчылыктарды сунушташат аларга дагы. Биз соңку кадамыбызга чейин күрөшөбүз. Ушуга ишенимдүү болуңуздар. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы буюрса, эгерде бул өлкөдө, бул мамлекетте конституция иштесе, мыйзамдар иштесе, күрөшкө сөзсүз түрдө катышабыз. Мен сиздерге бул билдирүүнү жасаганымда максат эмне? Эч кандай биз тараптан мыйзам бузуулар болгон жок. БШК тескерисинче одону түрдө өзүнүн регламентиндагы мыйзамдарды да бузуп бизди четтетти. Мындайча айтканда, ууру тескерисинче ээсин доого жыгып аткан мезгил. Бекем болуңуздар, бар болуңуздар. Мага ушул Кыргызстандын төрт бурчунан колдоо көрсөтүп, үн кошуп аткан бардык кайдыгер эмес жарандарга терең ыраазычылык билдирем. Мен саясий партияларга ыраазычылык билдирем. Кээ бир саясий партиялар бүтүн Кыргызстанды мыйзамсыз алып салды деп өзлөрүнүн үнүн билдирип атат. Аларга да ыраазычылык билдирем. Кайдыгер эмес жарандардын баарына ыраазычылык билдирем. Өз укугубуз үчүн, өз мамлекетибиз, келечегибиз, тагдырыбыз үчүн күрөшө турган мезгил. Биз дайым күрөшүп келгенбиз, күрөшө беребиз. Алдыда чоң күрөш бар. Кудай кааласа, ал жеңишке биз сиздер менен бирге жетебиз. Үмүтүм бар. Ошол күндөрдө аман эсен баарыбызды жолугуштурганды насип эткен болсун. Менимче Ишенбай Дүйшөнбеевич толугураак жооп берет бул суроого. Бирок сиздин сурооңузга мына менин колумда ошол Борбордук шайлоо комиссиясынын жумушчу тобунун чыгарган тыянагы турат. Тыянагы турат. Кече Атыр Абдырахматова кайра сурады. Эмне үчүн бизде турат бүтүн Кыргызстан саясий партиясы катталсын деп. Эмне үчүн танапис жарыяланып 40 мүнөттүн ичинде эмне өзгөрүп кетти? Эмне жыйын өткөрдүңөр? Ал жыйын болсо токтому кайда деп. Мына биздин колубузда турган токтом боюнча биз атайын сайттан алдык муну. БШК сайтынан жумушчу топ Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнө бүтүн Кыргызстан саясий партиясы тарабынан эч кандай мыйзам бузуулар болгон жок. Шайлоо кодексине шайкеш өттү, бардык процедураларды өткөрдү. Ошондуктан бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын тизмесин жогорку кеңештин шайлоого катталсын деген тыянак. Анан өзүңүздөр көрдүңүздөр, танапис деп жарыялашты. 15 мүнөткө деген танапис 45 мүнөткө созулуп кетти. Танапистен кийин аба ырайы кескин түрдө башка жака өзгөрдү. Эми аны буюрса териштиребиз. Эмне максат болду, кандай болду, ким тарабынан буйрук болду, кимге берилди андай буйрук? Териштиребиз. Мен айттым, ал биздин катарыбызда эмес деген жокмун. Ал биздин партиянын мүчөсү эмес. Биздин партиянын мүчөсү болбогондон кийин ал делегат боло албайт. Ал чакырылган конок болот. Мына Ишенбай Дүйшөнбеевич дагы чакырылган конок. Исхак Абсаматович да чакырылган конок.
Өмүрбек Исакович да чакырылган конок. Булар үчөө тең биздин партиянын мүчөсү эмес. Булар делегат бола албайт. Делегат бола албагандан кийин демек булар добуш бере албайт. А Турсунбай Бакир уулу барып кайдан бюллетень алып койгон, кантип добуш бере койгон, ал Турсунбай Бакир уулунун өзүндө болсун. Мен мыйзамды жакшы билем дейт. Жакшы билген болсо ал киши бюллетенге жолугуш керек. Мен жанагы жогорку кеңештин сессиясын өткөргөндө кынтыксыз өткөрүшүбүз керек деп сүйлөгөнүм. Ошол съезди даярдаган жигиттерге, кыздарга багытталган. Анан жанакындай болуп техникалык каталыктарды кетирип койгон болсо, аны биз Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнө да кайрылганбыз. 48 сааттын ичинде оңдоп түзөтүүгө бар. Мына ошолордун жумушчу топтун берген тиянагы эч кандай мыйзам бузуу жок. Бардык талаптар аткарылды. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын тизмеси катталсын деген чечим турат ушул жерде. Ошондо сиздердин кийинки кадамыңыздар кандай болот? Шайлоого катышасыздарбы же сотко кайрыласыздарбы? Ал кандай деген? Шайлоого биз катышабыз деген үмүтүбүз аябай чоң, ишеничибиз чоң. Бир күн калган жок, бүгүн атайын башталды. Ушуга такап келишти алар дагы. Атайын кечки маалга чейин алып барышып. Биз шайлоого буюрса жогорку сотко кайрылабыз. Азыр Борбордук шайлоо комиссиясына кайрылдык. Бизге тийиштүү болгон бардык кагаз документтерин берүүсү керек. Сотко кайрылуубуз үчүн. Мына алар айтып атат, бир кичинекей жерден бузуп койдуңуздар, ошол үчүн биздин кандай бир дооматыбыз бар дегенде сөз айтышты. Алар кече өзлөрүнүн регламентин да бузуп, жок токтомго, таратылбаган токтомго, көзгө көрүлбөгөн токтомго добуш беришти. Көрдүңүздөр өзүңүз. Атыр Абдрахматова кайра какшабады. Мага көрсөтүп койгулачы токтомду. Мына ошол жумушчу топтун мүчөсү, юридика илимдеринин доктору, профессор Кайрат Иманалиев, Кайрат Осмоналиев, мен жыйынга катышкан жокмун, ал жерде менин колум жок деп атпайбы. Бул кандай маселе? Ошон үчүн көп суроолорго биз сотто мүмкүн жооп табабыз. Биз токто кошумчалап коелучу. Уважаемые журналисты, вот это все, что творится вокруг кандидатов депутата от партии Бүтүн Кыргызстан, это просто повод. И Турсунбай Бакир уулу повод, и другие вымыслы и домыслы по проведению партийного съезда, это все просто домыслы. Задача была не пропустить кандидатов от партии Бүтүн Кыргызстан, чтобы мы попали в парламент. Потому что парламент поменял бы облик. Парламент уже заработал бы по-другому. Поэтому, исходя из этого, все политические силы, которые являются провластными, решили нас убрать. Вот это весь корень разговора. Теперь, вы спрашиваете о последствиях. Что будет последствия? Мы боролись, будем бороться. Это политическое решение, политический заказ. И мы постараемся доказать это все через суд. А если суд примет, который надежды у нас очень тоже нету, если примет в сторону власти и будет такое же отношение, то, естественно, мы свои конституционные права будем отстаивать. И не только наши конституционные права, а наши тысячи избирателей, которые хотели за нас проголосовать. Спасибо. Эми биринчиден баарынан уккандай, урматтуу журналисттер, бүгүнкү күнү Турсунбай Бакир уулунун заявлениясы башкалардын айтканы бул жөнөкөй эле повод калп. Бүтүн Кыргызстан партиясын четтетиш керек эле, ошол ойдон бизди четтетишти дагы, парламентке жеткирбейбиштеди. Буга кызыктар кимдер? Буга кызыктар 3 партия. Схема бар да, 4 партия өтүш керек. Бул биринчи биримдик, экинчиси Мекеним Кыргызстан, үчүнчүсү Кыргызстан и Замандаш партиясы. Анан дагы бир экөөнү киргизип коебуз деп схема чийишкен. Ошо схема менен азыр кетип баратат. Бирок ошо схеманы бүтүн Кыргызстандын кандидаттары бузуп койгон. Анткени биз барсак парламентке бүт жанагы изилдөөлөр боюнча, элдин бүгүнкү күндөгү позициясы боюнча бүтүн Кыргызстан биринчи орунга чыгып аткан. Ошону билип туруп, изилдеш туруп, Турсунбай Бакир уулунун повод кылып туруп бизди алып салышты. Эч кандай повод жок. Анткени партийное строительство Кыргызстанда бул жаш институт. Көп катачылык болот, кергер. Бирок самое главное берде шайлоого катыштырып туруп, ошол жерден биз канча добуш алар экенибизди алдырбай коюшту.
Эми биздин укугубуз боюнча биз сотко кайрылабыз. Сотко кайрылгандан кийин аягына чейин чыгабыз. Болбосо өзүбүздүн укуктарыбызды биз защищать этиш керек. Анткени биздин талапкерибиз колдогон өзүбүздүн шайлоочуларыбыз бар. 100 000 деген. Ошолордун баардыгы менен биз отстаивать этебиз. Анан тарыхка кайрылып келели. Биз саясатта бир күн баштаган жокпуз, бүгүн эле чыга калдык. Биз 95 жылдан бери баарына президенттерге болобу, башкаларына саясат айтып келатабыз. Таза шайлоо болмоюнча Кыргызстан өнүкпөйт. Бүгүн кимдер гана келатат парламентке? Биз айткан бандиттер дедик, криминал дедик, мафия болуп келатат. Ошолорду келтирбейли деген биздин задача болчу. Бизди алып коюп атат. Значит, бүгүнкү күндө мафия бизди жеңди деген сөз. Пока. Бирок биз алды менен күрөшөбүз. Ошон үчүн биздин бул саясий позициябыз, биз туруктуу ага турабыз. Рахмат. Ошол биздин жаштар канаты бизде көрсөңүздөр ушул жерде жүргөндөрдүн 90% жаштар. Жаштар канаты демирге көтөрүп, ошол жигитти штабтын жетекчиси кылып бериңиз деп сурангандар. 1 жылдан бери ошондой болуп иштеп аткан. Бирок аябай сыйкырдуу бир окуя болуп кетти кыска мезгилдердин ичинде. Соңку мезгилдерде мен байкап жүрдүм эле. Эмнегедир түп тамырынан өзгөрүп баратканын байкаган элем. Бирок мынчалык деп ойлободум. Баягы 5 жигит боюнча алар Москва шаарынан билдирүү жасашты. Аман эсен Кыргызстанга барсак, ар кандай телеөрөлдө, ар кандай жанакындай эксперттердин алдында жолугушууга даярсың деп. Алардын намысына каттуу шек келтирип койду. Алар байкуштар өздөрү даярдап, өздөрү жазып, берип жиберген самолеттун рейсине чейин, ким аркылуу берип жибергенине чейин бар аларда. Бул жигит эмне үчүн ушундай болуп кеткенде, могул жерде 1-2-3 аралашып жүргөн достору бар. Аларга аябай ыйлап, улам ушул жерге келип ыйлап атыптыр. Мени өлтүрөбүз деп коркутушуп атат. Мен ушундай сөздөрдү айтууга мажбурмун деп. Мен ушул сөздү айтпай аттым. Сиз ага таарынбайсызбы? Таарыны чалуу бир адамдык маселе. Адамгерчилик маселе бул башка маселе. Эми ушуларды кимдер коркутуп атканын, биздин операторлордон баштап ушул жерде иштеп аткан жаш жигиттерге чейин могул жака чакырып алып түндө коркутуп, муну алып бер, муну чыгарып бер, муну айткы, муну дедир, муну жазып бер деп баягы окуп атканы деле алардын жазып бергени. Ошону окуганга мажбур болуп атат. Себеп ал бала ыйлап жүрөт, биздин балдарга келип ыйлап, болбосо мени өлтүрөт деп. Мына ушул жерде бизден жигиттерге келиптир. Бир жигит мындай бир өзүн тааныштырып, коопсуздук кызматынын ишкеримин, кызматкеримин. Мына ушуларды жасайсың, мен могу ушундай кылып төлөп берем. Же болбосо тескерисинче, сенин могул жерде жумушуң бар экен, биз сени жок кылабыз деген коркутууларды